Ар бир адам өз жанын багуу үчүн ар кандай жумуш жасайт. Кээ бири кара жанын карчы уруп, кара жумуш менен алектенсе, кээ бири технологиянын өнүгүүсүнө байланыштуу керээли кечке мониторго тигилип, компьютерда иштейт. Эмесе ошол бир ордунда отуруп иштеген адам күнү бою кыймылдап иштеген адамга караганда бир кыйла катуу чарчаарын билесизби? Анда эмесе төмөндө мээ чарчоосунан кантип кутулуу керек деген суроого жооп издеп көрөлү. Жумуштун майын чыгара иштеп, анын пайдасын көрүү үчүн көп энергия керектелет. Бирок ошол энергияны да топтоп, толуктап туруу кажет. Кээ бир адамдар чарчаган учурунда жөнөкөй эле жумушту бүтүрө албай кыйналат. Бул чарчагандыктын белгиси. Адамдын мээсинин салмагы 1000–2000 грамм чамасында болот. Эркектердин мээси аялдардыкына караганда 100–150 грамм чоңураакта болот экен. Мындай байланыштардын аркасында мээ көптөгөн маалыматтарды иштетип, аларды сактай алат. Албетте, кээде керектүү маалыматтарды сактай албай кыйналабыз. Мээ дагы денедеги башка мүчөлөргө окшоп чарчайт. Адамдын мээси чарчаганда эс тутуму начарлайт. Көпчүлүк мээ чарчаганда жумушун таштап эс алуу керектигин ойлошот. Бирок баардыгы эле эс ала беришпейт. Ал эми кээ бирлери болсо жөн эле бир аз убакытка жумуштан бошоп, үйдө жатсам эс алам дейт. Бирок бул туура эмес. Мындайда мээ эч кандай эс ала албайт. Эс алам десеңиз, көп ойлонбогонго аракет жасап, айланада болуп жаткан нерселерге көбүрөөк көңүл буруңуз. Мисалы, айланаңызда салынган имараттарга жакшылап карап, анын архитектурасына маани бериңиз. Мына ушул убакта мээңиздеги уктап жаткан ар кандай ойлоруңуз ойгонуп, жакшы иштей баштайт. Мисалы, сиз доклад жазып жатасыз. Мээңиз чарчап, жумушка деген кызыгууңуз качып кетти дейле. Бул убакта нерв системасы, баш мээ, организмдеги иммундук жана эндокриндик системалары жабыркайт. Мына ошол убакта сөзсүз туруп, 20–30 минутта чай ичип, эс алыңыз. Же 5–10 минутта көзүңүздү жумуп туруңуз. Же болбосо туруп чаңдарды сүртүп, идиш жууп жана башка ушул сыяктуу кыймыл менен жасалуучу иштерди аткарыңыз. Мээ чарчаганда адамда зат алмашуу, гормондор жана кан айлануу бузулат. Бир күндө мээңиз канча убакыт иштерине көңүл буруңуз. Адам баласы суткасына 7–8 сааттан кем уктабашы керек. Убакыт жетпейт деп өзүңүздү күчкө салып кыйнабаңыз. Ден соолук болсо баары болот деген ураан менен дайыма өзүңүздү биринчи орунга койгонуңуз жөн. Чарчаган мээни эс алдыруучу дары жок. Ошентсе да эч нерсе жардамын бере албайт деп жата бербей, өзүңүз биринчи аракет кылыңыз. Адам баласы физикалык жактан чарчаганда жатып уктап эс алып алса болот. Ал эми моралдык жактан чарчоо андан да кыйын экенин баарыбыз эле билсек керек. Мээңизди таптакыр эс алдырбай, акчанын же атак даңктын артынан кууп иштей берсеңиз, эрте алжыйсыз да, аягында оңой эле нерселерге акылыңыз жетпей калат. Мындайча айтканда, жаштыгыңызды, ден соолугуңузду жоготуп, бат картаюуңузга себеп болот. Германиялык окумуштуулар мээни кантип эс алдыруу керектигин ойлоп чыгышкан. Алардын айтымына караганда, эң негизги мээ сергитүүчү ыкма бул кыймылдоо. Негизинен күнү бою кыймылдап иштеген адамга караганда, отуруп иштеген адамдар көп чарчайт экен. Күнүнө жок дегенде жарым саат убактыңызды чуркоого, сууда сүзүүгө же болбосо фитнеске жумшасаңыз, 65% мээ чарчоосунун алдын аласыз. Ал эми кадимки эле моюнга, башка жасалуучу көнүгүүлөр мээдеги кан алмашууну бир кыйла жакшыртат. Ошондуктан адистер күндө эрте мененкисин жылуу сууга чайканып, көнүгүү жасап турсаңыз, жакшы натыйжа берерин айтышат.
Бул ыкма жүрөк кан тамырларын жана нерв системасын таң эртеден иштетип, зат алмашууну тездетет. Ошондой эле тамеки менен алкоголь ичимдиктеринен таптакыр эле баш тартып койгонуңуз жөн. Себеби бул адамдын мээсинин да, өзүнүн да алыны күчүнө кетирет. Ошону менен катар бир канча ишти аз убакыт ичинде бүтүрүп салууну көздөбөңүз. Андай учурда мээ иштөөсү начарлап, эртеси күnkү кыла турган жумушуңуз бүтпөй да калышы мүмкүн. Ошондуктан өзүңүз кылган жумуштан рахат алууну үйрөнүңүз.